Карагылачы мыйзам иштебегендиктен. Мына биздин Россияда жүргөн жигиттер, кыздар кече шайлоого катыша албай, баардыгы тепкилешип, ушул элчи ошол мамлекетте жашаган кыргыз боордошторубуздун укугун коргосун деп ачылат элчилик. Мына ошол тепкилеп, омондорду чакырып, ошолордун колуна салып берген элчини кызматтан алганын ордуна рахмат биздин тапшырманы мыкты аткардың деп дүйнөдөгү биринчи өлкө болгон Америкага элчи кылып көтөрүп койду. Бир элдин өкүлү болуп отурган депутат бир суроо бергенде жарабады. Неге биздин кыргыз жигиттерди, кыздарды ур тепкиге алып, орус милицияларына салып бердиң деген суроону бере алган жок депутаттар. Кандай дейсиңер? Эгер ушул элдин өкүлүмүн, элдин атасымын деген президент ошондой болуп кыргыз жарандарын ур соктуга алган элчини Америкага албастан ошол күнү кызматтан алып, жумушчусуна жерге алып келип жоопкерчиликке тартырыш керек. Эмне үчүн сыртта жүргөн жигиттерди тепкилетесиң сендер? Кандай дейсиңер? Мына ушул адилеттүүлүкпү ушул. Мына башка мамлекеттерди карагылачы, айрыкча Россияны карагыла. Жаңылык времяларын карап отурсаңар, мына мамлекетте жер титиреди, мына мамлекетте автобус кулады, бул мамлекетте кеме чөгүп кетти. Биздин жарандар ичинде жок деп биринчи айтат. Себеп элчинин биринчи кыла турган кызматы ошол жердеги мусапыр болуп сыртта жүргөндөрдүн атасы да энеси да болуп бериш. Өгөй ата болуштун кереги жок аялга барып. Мен ойлогом, эртең мөөнөтү бүткөндө муну жоопкерчиликке тартып кызматтан алат. Жок, сый урмат менен Америкага жөнөттү. Неге? Себеп буйрукту булар берген да. Киргизбегиле деген башкалар. Мана силерге бүгүнкү бийликтин жүзү. Анан айтасыздар, неге ачып айтасыз, неге катып айтасыз деп. Мен факт болбосо айтпайм го.